Бүгүн ресторан ичи аял күлкүсүнө бөлөндү. Шаар мэри бардык айымдарды майрамы менен коттуктап, аялзат үй бүлөнүн жалпы адамзаттын куту өмүрдүн булагы экендигин белгиледи. Жаз менен кошо удаа келген 8 мартта бир гана аялзат эмес, сиздер менен кошо жалпы мырзалар деле, эркек балдар деле сүйүнүп, ушул майрамды бир башкача күтөбүз. Ушул майрамда баардыгыбыз өзүбүздү башкача сезип, себеби апаларыбыздын, эже карындаштарыбыздын, жубайларыбыздын, кыздарыбыздын майрамы. Ушу силер кандай кубансаңар, сиздер менен кошо биз деле ошондой кубанабыз. Мен сиздер аркылуу бүгүн шаарыбыздын бүт айымдарын чакырып, ушул залга чакырып, чай берип, урматтап, сыйлагыбыз келет, бирок баардыгы мүмкүнчүлүккө жараша экен, урматтуу айымдар. Ошон үчүн сиздер аркылуу жалпы шаарыбыздын аялзатына ушу каалоо тилектерди айткыбыз келет. Ош шаарынын мэриясынын сыйлоо жөнүндө токтолгон. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө шаар мэри өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жана шаардын коомдук саясий турмушуна активдүү катышкан бир нече айымдарга Ош шаарынын мэриясынын ардак грамоталарын, баалуу белектерин тапшырды. Андан соң шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов да аялдарды майрамы менен куттуктап, аялзат үй бүлөнүн жалпы адамзаттын куту, өмүрдүн булагы, аял бар ар бир үй бүлөдө коомдо жылуу сезим, жакшы маана, ийгилик жаралат деген төрага да аялдарды шаардык кеңештин ардак грамота, баалуу белектери менен сыйлады. Сыйлыкты алган айымдар майрам алдында белек алуу кубанычтуу жана сыймыктуу экендигин жашырышкан жок. Алар сыйлык дешип, мындан арада мамлекет үчүн, шаар үчүн кызмат кылууга даяр экендигин айтышты. Мэрибиз Талайбек Насырбековичтин колунан жакшынакай кылып ушул ардактуу грамотанын ээси болупмун. Мен ойлойм, бул менин эмгегимдин баалаганы, бул менин коллективимдин, менин жамаатымдын эмгегинин баалаганы. Эми бизден төрөтүү быйылкы жылы жакшы эле көрсөткүчтөр менен, жакшы эле жумуштарды аткардык. Ошону карап туруп, анан баалап, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мэрибиз биздин роддомго төрөтүү үйүнө келип, бир сыйра көрүп, көйгөйлөрүбүздү угуп, жамаатыбыз менен жолугушуп, анан жашаган жумуштарыбызды көрүп, көрсөткүчтөрүбүзгө баа бергендин жыйынтыгы деп ойлойм. Талай Сарыбашевдин колунан грамота алгандан өтө кубанычтамын. Кудай буйрса, ушул номер 1 стоматологиялык поликлиникада дагы көп эмектенем деп ишенемин. Ушул бүт айымдарга эртең келе жаткан 8 март майрамы менен куттуктайм. Иш-чаранын жүрүшүндө энелерге белгилүү эстрада ырчылары жана чыгармачыл инсандар концерттик программа тартуулашты. Майрамга 500гө жакын энелер чакырылган. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.